Катуу мөндүр жана жамгыр менен кошо шамал жана чаң бороону бир нече муниципалитеттерди каптады. Мексиканын Агуаскалиентес шаары 27 апрелде эң катуу жабыркаган. Бүгүн түштөн кийин Наукалпан, Атисапан, де Сарагоса жана Агуаскалиентес муниципалитеттеринде мөндүр аралаш катуу бороон Мексикада эч качан болгон эмес. Анын натыйжасында көчөлөрдү жана жолдорду мөндүр аралашкан суу каптап, көлөмү 50 сантиметрден ашкан. Көчөлөрдү мөндүр каптады. Сел сууларынын эң күчтүү агымында унаалар тайгаланып калды. Мадин дамбасынын жанында жайгашкан Агуаскалиентес сыяктуу аймактардагы бакчалар жана үйлөр 50 сантиметрлик мөндүр эрий баштаганда толугу менен суу астында калганын билдиришүүдө. Андан кийин дагы бир топко мөндүр жааган. Суу ташкыны мөндүр жааган бороондон кийин Рио-Гранде, Закатекас аймактары сыяктуу негизги жолдордо тыгынды жаратты. Атисапанде, Сарагоса муниципалдык округунда жана Калакоя шаарында суу менен мөндүр бийиктиги 50 сантиметрге жеткен. Мексика өкмөтү жааган мөндүр Рио-Гранде жана Закатекас аймактарында суунун деңгээли 1 метрге жеткен. 5-10 жакын үйдү каптап кеткенин, ага байланыштуу жамгырдын алдын алуу жана жоюу боюнча бирдиктүү план ишке ашырылганын билдирди. Эң көйгөйлүү пункттарды тейлеген 300дөн ашык куткаруучулар Мексиканын жарандык коргонуу бийликтери мексикалыктар бир нече унаанын суу астында жүргөнүн көрсөткөн видеону жарыялагандан кийин жолдун бузулушуна байланыштуу шашылыш чара көрүүгө чакырды. Суунун деңгээли орто эсепинен 50 сантиметрге жетет. Бирок бул аяк эмес, бирок башталыш гана деп айтып жатышат. Видеого лайк басып, подписация деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басып коюңуздар.